Кутмандуу күн мекендештер, аты жөнүм Бекчороева Зульфия, Кейжин недвижимость агенттигинин мүчөсүмүн. Бүгүн мекендештерден келген көптөгөн суроолорго жооп катары Самара Нарматова менен маек болот. Самара, өзүң жөнүндө тааныштырып кет. Бардыңыздарга кутмандуу күн мекендештер. Мен Самара Нарматова, Кейжин недвижимость агенттигинин негиздечиси. Бүгүн болсо Зульфия менен биргеликте сиздерден келген суроолорго жооп беребиз. Самара, айтып кетсең, Екатеринбург шаарында кайсы жылы ачылган, азыркы учурда кайсы шаарларда иш алып барат агентство? Екатеринбург шаарында 2018-жылы официалдуу түрдө ачылышыбыз болгон. Азыркы учурда 4 шаарда кызмат көрсөтөбүз: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва жана Новосибирск шаарларында. Сандар сүйлөсүн, канча мекендешти үйлүү кылдык? Октябрь айында былтыры 800дөн ашканбыз. Азыр болсо быйылкы жылдын эсебин сиздер менен чөжөнү күздө эсептейт дейт го, күзүндөсү сиздер менен сөзсүз түрдө быйылкы жылы канча мекендешибизди үйлүү кылабыз, сөзсүз түрдө бөлүшөбүз. Агентство аркылуу алган мекендештердин арасынан орустар алгандар болгонбу, барбы? Ооба, аябай көп орустар деле алат, Өзбекистан, Тажикстандын жарандары алгандар көп. Анан дагы бир суроо, көптөгөн мекендештер кайрылганда эмнеден башташ керек деген суроо баарын кызыктырат болуш керек, ошого дагы жооп берсең. Негизи сиз азыр экрандын артында көрүп турган болсоңуз, үй алууга кызыгып жүргөн болсоңуз, эң биринчи кадам бул сиз келип маалымат алышыңыз шарт. Маалымат алгандан кийин биз сизге үй алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар экенин, же болбосо документтериңизди алдын ала текшерүү керек экенин айтып, андан соң документтерди чогултуп келип биздин компания менен келишим түзүп, үй алсаңыздар болот. Документтер жөнүндө дагы айтып кетсең, Кыргызстандын жарандары үчүн кайсы документтер керектелет? Биздин Кыргызстандын жарандары үчүн паспорт, ID карт менен да тапшырсаңыздар болот, загранпаспорт дагы болот. Паспорттун переводу, миграционный карта, регистрация, СНИЛС, трудовой договор, анан госуслугага болсо өзүбүз азыркы учурда мекендештерге жардам берип келебиз. Ушул документтер керек. Анан госуслуга жөнүндө айтып кетсең, себеби госуслуга бизде жок, кайсы жактан ачылат деген суроолор дагы көп келет. Госуслуганы кененирээк кылып түшүндүрүп берсең. Акыркы учурларда биздин кыргыз мекендештер Россиянын ар бир шаарларынан кайрылып жатышат. Андыктан биз госуслуганы өзүбүз ачып, даяр кылып, стандартный болгондо гана майы документке логин паролун берип жөнөтүп жатабыз. Эгерде өзүңүздөр барсаңыздар, жакшы специалистке туура келсеңиздер, сиздин госуслугаңызды подтверждать этип берет. Ал эми эч качан Кыргызстандын жараны менен иштешпеген сотрудникке туура келсеңиз, биз Кыргызстандын иностранный граждандерге ачпайбыз деп сизди жөнөтүп жибериши дагы мүмкүн. Андыктан эгер үй алам десеңиздер, сөзсүз биз ушул госуслугага дагы жардам беребиз. Ага кандай документтер керек? Паспорт, перевод, СНИЛС. Эгерде сиз паспортуңузду алып, Россиянын территориясында жүрүп, СНИЛС алып, ИНН алып, расмий түрдө иштеп жүрүп, анан Кыргызстанга барып, срогу бүтүп, паспортуңузду алмаштырып келген болсоңуз, анда сизде бир аз кыйынчылыктар жаралат, себеби документтердин бири-бирине дал келбей калат. Андыктан ошол учурда дагы биз көмөк көрсөтөбүз. Анан Кыргызстан жарандары үчүн кайсы учурда отказ болуп калышы мүмкүн? Баардыгына деле одобрение алып бере албайбыз, кайсы учурда отказ болуп калат? Азыркы учурда, же болбосо буга чейин деп айтамбы, эгер Кыргызстандын жараны биздин компанияга кайрылгандан кийин бир гана учур болуп атат. Бул Золотая коронадан микрозайм алып, же болбосо бир нече жолу алган болсо, же болбосо алып төлөбөй койгон болсо, анда сөзсүз түрдө банктан отказ болот. Займдан отказ болуп калат Займдан деп отказ болот. түшүндүм. Анан кийин Кыргызстандын жараны менен канча банк иштейт? Бир банктан отказ алдык, экинчи жолу подавать эткенге мүмкүнбү? Негизи отказ болгондо, Росбанктан отказ болгондо Транскапитал банк менен иштейбиз. Азыркы учурда, бүгүнкү учурда 2 банк менен иштеп атабыз. Кызмат акыңар канча, бул эмнеге такалат, прайс эмнеге карап туруп чыгарылат деген дагы суроолор көп келет. Ошого дагы жооп берсең, кызмат акыбыз канча, шаарлардан зависит этеби же ошо эмнеден келип прайс лист түзүлгөн? Негизи зарплата көп алган шаарлар, мисалы Москва, Московская областта биздин кызмат акыбыз 250 000.
Ал эми Екатеринбург, Тумен шаарларында болсо биздин кызмат акыбыз 90 миң. Иваново шаарында дагы 90 миң. Ооба ошол дал ошо биздин кыргыз мекендештерибиз аз зарплата алган жактарда биздин кызмат акыларыбыз арзан. Ал эми Сахалин, Южный Сахалин, Салихард шаарларында кызмат акыларыбыз 250 миң. Якутиянын Мирный шаарында, Санкт-Петербург, Новосибирск шаарларында биздин кызмат акыбыз 150 миң. Эгерде сиз башка шаарда болсоңуз, бизге жазсаңыз, биз сизге прайс жөнөтөбүз. Ошол услугабыз, кызмат акыбыз сизге туура келсе, анда биз менен байланышып иш алып барсаңыз болот. Риэлтор менен иштегендин плюс жактарын айтып берсең, кээ бар да, мен өзүм деле бүтүрө алам, оңой сезилгендей болот. Эмне менен плюс деп айта аласың, эң чоң плюсу? Эгерде биздин кыргыз мекендештерибиздин баштапкы төлөмү жок болсо, биздин компаниядан өзүң билесиң, даже наличка үй сатып алгандар дагы биз аркылуу үй алат. Мындай этап боюнча айта турган болсок, баардыгы оңой көрүнөт да. Мисалы, одобрение банктан берди, демек сразу эле оформление кылып алсак болот. Ал эми аны чындыгына айландырып келгенде өзүнө жараша кыйынчылыктары болот, документ иштерин тактып болуш керек баардыгы. Юридика жагынан сөзсүз түрдө текшерүүлөрдөн өтүш керек. Андан кийин гана анын ортосунда оценочный компания болот. Мисалы, силер барсаңар эле баардыгы жасап, силер айткандай условия менен жасап бербейт. Андыктан ал үчүн дагы бизден көптөгөн мээнеттер кеткен. Ал эми риэлтор менен иштегендин плюстары аябай көп. Анан айтып кетсең, эмнеге кызмат акыңар кымбат? Ушул эле мисалы үчүн сан менен айтып кетсем, риэлторлук компания, агентстволор өтө сандар көп деп айтып келишет. Именно ушул биз башка агентстволордон эмне айырмачылыгыбыз, өзгөчөлүгүбүз бар? Ошону дагы айтып кетсең. Баарыбыз билебиз, бул баягы баштапкы төлөм жок болгондон кийин көптөгөн бир аз көбүрөөк мээнетти талап кылат. Ошону айтып кетсең. Кызмат акыбыз кымбат деп айткандар ооба аябай көп. Биз многодетныйбыз, мат-одиночкамын, мага скидка болобу деген мекендештерибиз дагы бар. Аларды жакшы эле түшүнөм, түшүнүү менен эле кабыл алып, кээ бир учурда убактым болуп турса, сөзсүз жооп берем. Кызмат акыбыз эл катары эле өтө кымбат эмес, бирок ошол бир адамга үй алып бериш үчүн аябай убакыт, мисалы, ошол эле убакыт, ошол эле учурда, мисалы, үй издегенге бир адам убактысын кетирет, госуслугасын ачканга, баардык ушул нерселердин баардыгын жасап, анан кардарлар даярына барып калганда, анан азыр биздин видеолорубуз аябай бат-баттан чыгып, элдер үй алуу оңой экен да, көрсө бул компанияга кайрылсак эле алып калат экенбиз дейт. Бирок ага чейинки канчалаган мээнеттер, канчалаган биздин аракеттерибиз алар көрбөй калышы мүмкүн. Башка агентстволордон айырмачылыгыбыз билбейм. Көп эле мен кардарларымды айтайынбы, YouTube каналыңыздан көрдүм. Негедир сиздин адамгерчилигиңиз жакты, же болбосо сиздин ишчилериңиздин иштеген иштери деп келгендер дагы бар. Эми өзүмдүн эле агентствомду мактай бербейин, бирок ар бир адам өзүнө жаккан агентство менен иштешкенге акысы бар. Мен өзүмдүн клиенттерим бар демекчи. Анан бизден үй алгандар дагы биздин компанияны сунуштап, ошол силер менен иштешебиз деп эч каяка барбай, эч жактан маалымат албай келип үй алгандар дагы көп. Анан дагы кошумчалап айтып кетейин. Негизи орус тилден кыйналган мекендештер дагы бар. Себеби агентство кыргыз тилдүү болгондуктан биз жалпак тилде түшүндүрүп, анан кээде орустар орусча эле кылып, извините, у нас не получилось деп туруп, кагазды карматып коюшу мүмкүн. Биздин агентствонун айырмачылыгы баягы уят деп кайрадан аракет кылып, ар бирөөнүн ситуация менен биз таанышпыз да, ошон үчүн аягына чейин чыгарганга сөзсүз аракет көрөбүз. Анан ипотекага алынган турак жайды менен эмне кылса болот жана эмне кылбаса болбойт? Ипотекага алынган турак жайдыга регистрацияга, пропискага турса болот. Садикке, мектепке, өзүнүн атына баардык ушул жумуштарды бүтүрө алат. Ал эми бирөөгө залогго кое албайт ал үйдө. Бирөөнүн атына төлөп атып эле оформление кылып өткөрүп бере албайт. Ал эми дарение кылып бирөөгө дагы подарка кыла албайт.
качан ипотеканы төлөп бүткөндөн кийин анан каалаган адамына өткөрүп бериши мүмкүн, балдарынын атына же болбосо сатса болот. Ипотекада турган үйдү деле сатса болот, бирок ушул нерселерди жасай албайт. Анан дагы бир суроо пайда болду да, ипотекага болот жана болбойт дедик. Негизи азыр ипотекага алган ыңгайлуу же баары бир деле күтүп туруш керекпи ставкалардын түшүшүнө? Негизи айтат го, баягы үй алгандын буга чейин дагы айтып келгенмин, үй алгандын эч качан ыңгайлуу убактысы болбойт. Аны эмне себептен айтып атам, азыр ставка түшкөндөн кийин күтүп турса болот, негизи ставканын түшүшүн. Ставка түшкөндөн кийин үйлөрдүн баалары кымбаттайт, экөө бирдей эле болуп калат да, андыктан анан өзүңүз жактырган үйдү да ала албай калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн эгерде үй алам деп чечим чыгарган болсо, мисалы кардар, аны кайсыл учурда кандай болот, самый главный алганга аракет кылыш керек. Ошондо гана утат. Ооба, жыл сайын өзгөрүп турат, себеби эсимде былтыр эле ушул убакытта Москвадагы турак жайдын баалары арзаныраак болчу. Быйыл уже баалар дагы өзгөрүлдү, ставкалар да өзгөрүлдү дегенде. Анан дагы YouTube каналдан бир суроо келиптир. Бул комплиментпи же тийишкендикпи билбейм, бирок ошончо кыйын экенсиңер, эмнеге Кыргызстандан ачпайсыңар дептир да, ошого кандай жооп бересиң? Негизи Кыргызстандан сунуштар түшкөн, будан бир нече жыл мурун, 5 жыл деп айтсам болот. Азыр деле түшүп келет арасында. Биз менен иштешпейсиңерби, мен мындай курулуш компаниянын жетекчисимин деп, бирок Кыргызстан менен иш алып барабыз деп азыркы учурда айта албайм. Себеби бардык документ түрүндө туура келбейт менин иш алып баруума. Андыктан Кыргызстандан алып бериш өтө кыйын деп билем. Өзүңүздөр билгендей, Россияда болсо бардыгы закон түрүндө, бардыгы мыйзамдын чегинде болгондуктан бул жакта эч кандай коркунуч жок да. Мисалы документтери бардыгы кардардын атына тиркелет, кардардын колунда документи болот. Ошондуктан Кыргызстандан иш алып барбасам керек деп. Именно кыймылсыз мүлк тармагында иш алып барбашым мүмкүн. Ал эми кээде жазып калышат, Россиядан үй албагыла, Россиядан үй алсаңар кул болосуңар дегендер дагы болот. Бирок эми бул видеону, бул үй алгандарды мен өзүмдүн эле жеке YouTube каналыман чыгарып келем. Себеби бул жакта үй алууга сонун мүмкүнчүлүк деп билели буну. Болгону мүмкүнчүлүк. Бул бүгүн бар, эртең болбой калышы дагы мүмкүн. Андыктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, демек аракет кылып алса болот. Мыйзам чегинде деп калдык. Үй, турак жай ким текшерет, канча жолу текшерилет, ошондой болсунчу суроо. Негизи ипотекага одобрение алгандан кийин биздин компаниянын юристи текшерет, эң биринчи кезекте документти. Андан кийин биз оценка заказ кылып, уже процесстер башталат. Ал эми страховой компаниянын юристи текшерет, себеби страховой компания тоже ответственностьты алат мойнуна. Себеби страховка жизнь, страховка жилье, страховка титул деген страховкаларды ар бир кардар жасатат. Ал эми банктын юристи текшергенден кийин гана биздин кардарларыбыз алуучу үйдүн документтери текшерилгенден кийин кол коюлат да. Андыктан бардыгы коопсуз деп айта алам. Анан дагы бир, албетте турак жай алган кардарыбыз келгенде эле баягы общий санап баштайт да. Азыркы учурда 17-18% болуп жатса, значит мен 20 жылда аябай эле переплата кылып калат экенмин. Анда алыштын деле кереги жок болуш керек деп дагы неме кылгондор учурлар болот да. Анан досрочный погашение деген бар. Ошол досрочный погашенияны кеңирээк кылып түшүндүрүп берсең, бул аябай кызык болуш керек бардык көргөндөргө. Ошол жөнүндө дагы айтып кетсең. Досрочный погашенияны үй алган күндөн баштап биринчи 3 жыл банк өзүнүн процентин алганга аракет кылат. Буну консультация бергенде да айтам. Мисалы ар бир кардар банктан 7 миллион алган болсо, демек ошол 7 миллион акчаны канча убакытта төлөп бүтөт, ошодон көз каранды. Мисалы 7 миллион ипотека алып, аны 20 жыл шашпай, ар ай сайын төлөмдөрүн төлөсө, демек чындыгында эле азыркы ставка менен 3 эсе болуп калат. 3 үйдүн акчасын төлөгөн болуп каласыңар. Андыктан ипотека алгандан кийин желательно досрочный погашение кылып, срогун кыскартып, основной долгтон 5% төлөп кетсеңиздер, сиздерге пайдасы чоң.
Мисалы ипотеканы алгандан кийин 1 жыл 2 жыл төлөгөндө сиздерде деген түшүнүк пайда болот. Демек биз 2 миллион төлөптүрбүз 2 жылдын ичинде. Демек бул дагы 5 миллионду 5 жылдын ичинде төлөп бүтөбүз деп. Эч кайсы мекендешибиз ипотека алгандан кийин 20 жыл жүрбөйт. Ошон үчүн айтам, биринчи алып аткан ипотекаңыз болсо, арзаныраак үй алып, көп-көптөн төлөп, андан кийин ал үйдү чоңойтсоңуз болот депчи. Ал эми кээ бирки мекендешибиз бар, сразу эле чоң үй алгысы келет. Чоң үй алгандан кийин анын төлөмү дагы чоң болот дагы. Ал досрочный погашение кылганга мүмкүнчүлүгү жок болгондо, демек ипотека невыгодно болот. Мен өзүм деле буга чейин бир нече ипотека алып жапканмын. Андыктан сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн шартыңыздарга карап, төлөшүңүздөргө карап, досрочный погашение кылганга запас болсо алсаңыздар, демек сиздер эч канча переплата кылбайсыздар. Сөзсүз түрдө ушул параметрлерди колдонсоңуздар, эч кандай кыйынчылыктар болбойт, дагы да ипотека алганга сонун мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Демек, досрочный погашениянын акча чогулткандын кереги жок. Барып, убакыт кетирип азыр приложение бар, ошол жакта деле күн сайын досрочный погашение төккөнгө мүмкүнчүлүк бар. Анан дагы бир суроо, буга чейин силерди биз тааныган эмеспиз деп азыр YouTube канал иштеп баштагандан аябай көп мекендештер Кыргызстандан да көп көрүшөт. Эмне үчүн YouTube канал? Ошол жөнүндө айтсам, түшүндүрүп кетсең. Негизи YouTube каналды өзү мурун 2022-жылы ачкан экенмин, бирок ар бир нерсени өзүнүн функциялары, өзүнүн бир өзүнө жараша бир билимдерди керек экен да негизи. Анан негизи YouTube'ка жакшы көңүл бөлгөн эмесмин башында. Акыркы учурда как раз былтыр ноябрда убактым болуп, обучение сатып алганмын YouTube каналга окуйн деп. Бирок биринчи сатып алган обучением бекер кетти десем болот. Эч кандай тажрыйба чогулта алган жокмун, эч кандай YouTube каналымда өзгөрүүлөр болгон жок деп айта алам. Ал эми андан деле мен болбой калса деле капа болгон жокмун да, дагы башка обучение сатып алдым дагы эле уландырдым ошону. Бирок экинчи сатып алган обучением мага аябай чоң пайда берди десем болот. 4 январь күнү монетизация көбөйүп YouTube каналыман мага деген катталуучулар, YouTube мени сунуштай баштады, башка немелерге дагы аябай подписчиктер келип баштады. Эми азыр болсо дагы YouTube каналга атайын обучение сатып алып, атайын окуйн деп атам ушул немеге. Себеби YouTube'дан бир эле менин видеолорум көп просмотр болсо, ага дагы YouTube'дан акча тапсам болот экен. Бирок мен андай YouTube'дан мынча акча табам деген деле планым жок. Эң башкысы, билесиздерби, бир учурларда менин да башыман өткөн нерсени айтып кетейин. Үй алуу үчүн аябай катуу изденгенмин. Мага совет берген, азыр эми көп болуп калды интернет тармагында. Көптөгөн ар кандай маалыматтарды алып атасыздар, бирок сиздерге чын жүрөгүнөн үй алууга туура жол көрсөтүп, сиздерге чын дили менен жардам бере турган адамды ошол учурда тапкан эмесмин. Ал эми азыркы учурда мен ошол башымдан өткөн үчүн, ар бир эшикти такылдатып келген мекендеш үчүн ошого туура түшүндүрсөм экен, ошол бир нерсени түшүнбөй калбаса экен деп, болушунча туура маалымат бергенге аракет кылып келем да. Ал YouTube каналыма чыгарып аткан видеолор жөнүндө айта турган болсом, чын эле убактысын бекер кетирип, 10 жылдап Россияда, Москвада же болбосо Россиянын каалаган аймагында эч кандай результатсыз жүргөн мекендештерге бир кандайдыр бир жашоосун өзгөртүүгө балким, үй алып, ошол өзүнүн үйүндө каалагандай жашап, бул эми жашоо деген ушундай да. Эгер сен өзүң каалагандай жашоодо жашабай аткан болсоң, демек сен жашооңду бир аз өзгөртүүгө туура келет. Ошол үчүн ушул видеолорду жүктөп келем. Балким мага окшоп бир изденип жүргөн адамга көрсө, балким жашоосун өзгөртүүгө аракет кылабы деген ойдо. Агентство, чындап эле айтканда, агентствонун аябай саны көп да. Эмнесине көңүл бөлүш керек? Агентствону тандаар алдында бир мекендеш ойлонуп жүрөт, кайсыны тандасам экен деп. Сен кайсыны сунуштайт элең? Эмнесине карап туруп тандаш керек? Эң биринчи маалымат алганы барганда, кардарга бардык жагынан туура келсе. Айтпайм биздин компанияга келип, только биз аркылуу үй алгыла дебейм. Эгерде сиздерге көңүлүңүздөргө туура келип, маалыматтар бардыгы сиздерге так жеткен болсо, анда иштешип
үй алсаңыздар болот. Эң башкысы ушу да, адам менен адамбыз да, адам менен иштеше албасаң, бул учурда 1,5 ай клиент менен сүйлөшүүлөр болот. Ошол учурда кардардын жүрөгү оорубашы үчүн ошо өзүнө жаккан агентствону тандап, ошол менен иштешкени жакшы деп айтмакчымын. Мекендештерге кайрылуу. Мекендештерге баардыгына эле ушу жакшы нерселерди каалап келем буга чейин дагы. Эгерде үй алам Россиянын аймагынан, убактым бекерли кетип атат. Дагы бир нерсени эстеп кеттим, кечеде бир кардарыбыз келиптир. Биз менен келишим түзгөн жок, бирок маалымат берип кетирдим. Айтат да, хозяйкабыз келип немени квартплатты алып кетип атып, спасибо, что менин ипотекамды жаптыңар, ипотекам бүттү деп айтыптыр да. Ошондой эже өзүнө ошондой ойлонуптур да. Билбейм канча жыл жашаганын, бирок аябай катуу ойлондук дейт да. Биз бирөөнүн эле ипотекасын төлөп коюп турбуз деп. Андыктан өзүңүздөр жашабасаңыздар деле үй алып койсоңуздар, үйдүн баалары жылдан жылга кымбаттаган сайын сиздерге кандайдыр бир пайдалары аябай чоң. Андыктан сиздер да үй алыңыздар, келиңиздер, колдон келишинче жардам көрсөтөбүз. Ушундай мекендештер бул Маек Самара Нарматова менен болду. Көптөгөн суроолорго жооп берди деген ойдомун. Ал эми мекендештер эгерде турак жай алам деп жүрсөңүз, келип маалымат алсаңыз болот. Офистерибиз Москва шаарында, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург шаарларында бар. Күн сайын дем алуусуз иштейбиз.